Кыргыз элинин жазма адабиятын түптөгөн эң алгачкы чебер калемгерлердин бири Узакбай Абдыкайымов. Ал 1909 жылы Ош облусунун Сузак районундагы Багыш кыштагында туулган. Атасын жергиликтүү улактар мыкаачылык менен өлтүрүп кетишет. Атасы сөзсө да абдан чыйрак, чынчыл, мээримдүү болгон экен. Болочок жазуучу алгач Ташкенттеги Кыргыз-Казак институтунда окуп, кийин Фрунзедеги педагогикалык техникумду да бүтүрүп, алгачкы эмгек жолун 20 жаш улан кезинен тартып баштаган. Атай кетсек, орто мектепте мугалим, райондук агартуу бөлүмүнүн башчысы, окуу китептеринин түзүүчүсү, адабий көркөм журналдын секретары, Тил жана адабият илим изилдөө институтунун кызматкери, Москвада СССР элдеринин адабиятынын борбордук басмасынын адабий кызматкери, Кыргызстан жазуучулар союзунун кеңешчиси, улуу ата мекендик согуш жылдарында 19-гвардиялык аткычтар дивизиясынын минометтук взводунун командири болсо, согуш бүткөн соң Кыргызстан мамлекеттик басмасынын редактору болгон. Айылдан 7-классты бүтүп келип эле кыргыз кыздар педагогикалык окуу жайына кирип калдым да. Ошол биз жаткан, биз окуган мекеменин биринчи этажында мугалимдер турат экен. Узакбай, Жесте, или Эже. Анан баягы жаңы айылдан келгенден кийин элди сагынасың, басар сайын эле үйдү көздөй кетишмин. Бир жолу Жесте айтып атпайбы? Сен үйүң эле жөнөй бербей, сагынганда айылдын тамагын сагынсаң үйгө эле кирип турбайсың. Анда мен чоң жазуучу экенимди билбейм да, мен үчүн Жесте эле да. Ушунчалык үйүнөн киши өсүлбөйт. Жесте өзгөндөн экен түштүктөн ага туугандары, анын балдары билбейм, ал кезде кыргыздар гостиницага жатпаса керек. Анан биздин эле кеминден или Эженин төркүндөрүнөн балдар кыздар деле баары эле топурап эле ошол жака жатышат. Анан ошо Жестени билимге болгон китептери кызыктырат. Бир комнатта олтура китептим эле. Или Эже дагы илимдин кишиси. Үйүнөн топурап атса дагы ошол чыгармачылыктары менен эметкен. Анан сен китеп издебей жүрүп, бирдеме таппай калсаң үйгө келип сурагын, биз таап беребиз деп. Тарыхтан, адабияттан, чыгармалардан дайыма ошо Жестеден алып окучумун да. Мы жили в писательском доме. Биз жазуучулар үйүндө жашаганбыз. Узакбай Абдыкайымов менин таятам. Үйдөн дайыма киши үзүлчү эмес. Коңшу колоңдорубуз залкар адамдар эле. Алар Сооронбай Жусуев, Сүйүнбай Эралиев, Саякбай Каралаев бардыгы өтө ынтымактуу, ысык мамиледе болушчу. Сооронбай Жусуев. 1927 жылдан тартып эл агартуу институтунда Нариман аттуу пионер отрядынын жана комсомол уюмунун органы Балапан аттуу колдон жазма көркөм журналын чыгара баштайт. Мына ошо Балапан журналынын жооптуу редактору да Узакбай Абдыкайымов болгон. Туңгуш чыгармаларынын бири Биз жолдоштор поэмасы 1928 жылы Эркин Тоо гезитине басылып чыккан. Андан соң Таң атканда аттуу аңгемеси Үмүт деген псевдоним менен басылса, Бакты жолунда, Ач тала аңгемелери да удаалаш жарык көргөн. Ал эми чыгармачылыгынын алгачкы этабы болгон бул мезгилде жаралган көркөм туундулардын эң ирдүүсү болуп, Кыздын таалайы повести жана Суусамыр окуяларынан деген тарыхый очерки болуп эсептелет. Академияда иштеп жүргөн убакта бир күнү менин айылдашымдан жакшы философтордун бири, кыргыздын жакшы философу Өскөнбай Козубаев деген жигит бар. Ошол айтты бир күнү Узакбай Абдыкайымовдун кол жазмалары бар экенин. Анан кийин ушундай дневниги бар экен бир жерде деп. Анан мен айттым, андай боло турган болсо аны алыш керек. Ал өзү чоң байлык. Кол жазма деген Узакбай Абдыкайымовдай бир чоң жазуучунун өз колу менен жазган кол жазмалардын болушу бул чоң нерсе. Аны кол жазмалар фондусуна алалы академияга деп мен аны алып келтирип, абдан мындай аралаш, ушунчалык чаташып калган кийир экен. Анын баардыгын бир арактан алып отуруп, тазалап, апталарча отуруп тазалагам мен аны. Анан иреттеп, кайсы беттен кийин кайсы келет деп окуп бардыгын. Ошенткен болчумун. Узакбай Абдыкайымов жазуудан сырткары эң мыкты котормолорду да так, элге жеткиликтүү, даана бере алган.
жанакы жомоктору Александр Сергеевич Пушкин 30-чы жылдарда которулган. Ошол боюнча көпчүлүк эле айтат, жанагы көк деңиздин боюнда бир чал кемпир болуп тур, алар анда турганга 33 жыл толуп тур деп тилге жабыша калган саптар дал ошо Абдыкаимовдун саптары болуп эсептелет. Ошондуктан дүйнөлүк жана орус классиктеринин, совет жазуучуларынын чыгармаларынын жогорку көркөмдүктө ишке ашырылган котормолору Узакбай Абдыкаимовдун кыргыз адабиятына кошкон зор салымы болуп эсептелет. Узакбай Абдыкаимовдун чыгармачылыгынын бөтөнчөлүгү жөнүндө сөз козголгондо, барынан мурда анын дүйнөлүк адабиятты, орус адабиятын кыргыз тилине алып келүүдөгү чоң эмгегин эске алганыбыз парыз. Карт Державин улгайып калган кезде ак батасын берген бизге деген Пушкиндин 1814-жылы жазган «Другу стихотворцы» ыржыраткан «Курбума» деген ырын бул киши ошондойчо которгон. Мына мындай кыргызча алып келиш котормону Абдыкаимовдун гана колунан келет деп ойлоймун. Себеби ушундай эле грузинчеден Акаки Церетелдин ырын кайсы бир акындар турганына карабастан 1939 жылы Солико деген ырын кыргызчага мөрзөсүн издеп жаңылдым, кайгыга терең малындым, жүрөктүн гүлү сенсиң го, кайдасың айтчы Солико деп кадимки абанына салып, анан кыргызча так келтирген Абдыкаимов болду. Пушкин менен Некрасовдун ырларын, поэмаларын, Байрондун Чайлд Гарольд поэмасын, Гогольдун текшерүүчүсүн, Шекспирдин Верондук эки киши, Лопе де Веганын Койлуу булак, Малердин Жорж Данден же Акмак болгон күйөө, Островскийдин Күнөөсүз күнөөлүүлөр, Пушкиндин Борис Годунов деген пьесаларын, Горкийдин Аң кемелери менен повесттерин, Фадеевдин Жаш гвардия романын, Гаджибековдун Аршын, Мал Алан операсынын либреттосын, татар адабиятынын классиги Габдулла Тукайдын Чөп базары же Жаңы кескен баш деген поэмасы жана башка ири чыгармаларды которгон. 29-жылы 20 жаштагы Узакбай Абдыкаимов текшерүүчүнү которгон. Андан бери карай текшерүүчү 7 жолу коюлду. Каракол театрына, Нарын театрына, алыскы тоо арасындагы театрга, болгондо дагы Гогольдун тили. Анан Ош театрына, мына биздин Академ театрга 4 жолу коюлду. Biz 49-51 жылда коюлганына күбө болдук эле. Анткени Хлестаковду Шамшы Түмөнбаев, шаар башчысын Муратбек Рыскулов, Анна Андреевнаны Күйүкова, Мария Антоновнаны Кыдыкеева, Ляпкин-Тяпкинди Жаманов жана Добчинскийди арсы кылып Рыскендеевдер аткарганын көрдүк эле, бир нече жолу көрдүк эле. Ушунчалык кыргызча чыккан экен, айрыкча ошол сөздөр Гогольдун баягы курс тили кыргызча жата калганына таң калган элек. Ошондон бери Абдыкаимовдун котормосу, текшерүүчүсү эч кайра которулбай, ошол боюнча келе жатат. Мындан башка Айша менен Айдар Мөөр операсынын либреттосын жана Ак кайың пьесасын жараткан. Кээде Илиеже чакырып элет берип койчу мага. Бир топ кыздарың менен бар деп. Ошол учур аптан жакшы экен. Бир жагынан мындай авторду таанысаң, экинчи жагынан анын чыгармалары операда кандай коюлат, анысына күбө болуп жүрдүм да. Калемгер маани маңызы менен көркөмдүгү төп келишкен бир топ ырларды да жазган. Анан алар обончу, композиторлордун көз жазымында калбай, бир топ ырларына обондордо жазылган. Мисалы Эмгек маршы деген ырына обонун Власов, Малдыбаев, Фере жазган экен. Сталиндин сыйдыкка көрсөтүлүп албай калган Хренников менен Власовдун карама каршылыгынын негизинде Куттубаев да, Власов да, Фере да, Жумакмат да, Кизбаева да, Малдыбаев да албай калган Сталиндик сыйдыктын либреттосун көл боюнда Узакбай Абдыкаимов жазган. Жанагы мекеним мейким күндүн нуру төгүлгөн, тоолору бийик бүргүтүшүп жол жүргөн, жарышып жазда, күрөшүп күздө, элибиз эмгек менен шерденип күлгөн деген гимн сыяктуу айтылып жүргөн атактуу ыр Абдыкаимовдун тексти ошол көл боюнда операсынан. Ушул кезге чейин өкүнүчтүү көрүнүш, ушуну кандай болбосун кыргыздын гимни кылып алса түзүк болорлу деген ойдобуз.
Анын чыгармачылыгындагы чоң бурулуш согуш темасына басым жасайт. Себеби өзү улуу ата мекендик согушка чакырылгандан баштап согуш талаасынан кайтканча үзбөй күндөлүк жазып жүргөн. Ал күндөлүктүн кай бир беттери гана кыргызча болбосо, көбүнчө орус тилинде жазып жүрүптүр. Ошого ылайык ал кездеги совет адабиятынын классик жазуучуларынын чыгармаларынын катарында Кенже лейтенанттын күндөлүгүнөн деген ат менен айрым үзүндүлөрү Москвадан жарыкка чыгып жүрүшү, күндөлүктүн баа салмагы барандуу экендигинен кабар берген. Анын лейтенант, дневник младшего лейтенанта Абдукаимова деген bir kol жазмасы бар. Бұл 43 жылы 9 майда башталып, 45 жылы 9 майда бүткөн дневникта күндөлүгү орусча жазылган. Мынау алдағы абдан чоң баалуу эмгектерден бири болуп эсептелет. Себеби Узакбай Абдыкайымовдун кандай киши экендиги, эмне ойлонгондугу, жазуучулугу, кишилиги бардыгы ошол күндөлүгүнөн көрүнүп турат да. Бир кездери кыргыз жазма адабияты Чыңгыз Айтматовдун Гүлсараты, Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч романы жана Узакбай Абдыкайымовдун Майдан романынан турат деген адабият чөйрөсүндө сөз кылган. Чыны менен кан күйгөн согуш жылдары залкар жазуучунун калемин курчуткан. Ошентип өмүрүнүн акыркы жылдарын нукура талантын ата мекендик согуш жөнүндөгү Майдан аттуу 2 томдук романды түзүүгө арнаган. Биздин элдин Майдандагы и улуу ата мекендик согушта дагы эрдиктери элибиздин Совет элинин, жекеле кыргыз элинин эмес, Совет элинин бүтүндөй бир биримдиги, интернационалдык достугу, алардын ошо кандайдыр бир кайраттуулугу менен душманды жеңип чыкканы баарын көргөзүлгөн. Ошондогу образдар эч кандай мындай бир көтөрүмдүү, мындай бир адамдарга бир таасир ете турган образдар бар. Элине кызмат кылууга аткан. Бул өлбөй турган чыгармалардын бири деп ушуну айтам. Жазуучу чыгармасында жамы журт башына түшкөн оор кыйынчылыктан баштап жеке адамдын үй бүлө турмушундагы иш-чара мамилелерине чейинки адамдар боо түшкөн кан күйгөн улуу согуштун дал алдыңкы чектериндеги салгылашуудан баштап бар тапканын майданга жиберилсе, колундагысына топук кыла жан аябай иштеп жаткан ооруктагы адамдардын жашоо тиричилигине чейинки турмушту сүрөттөө аркылуу өмүрдүн терең баркы менен өлүмдүн терең оопасыздыгы жөнүндөгү башка түшкөн бардык жакшы жаманга чыдай күтүп алган таалайдын таттуулугу менен жеңил жеткен бакыттын ачуулугу жөнүндөгү, карасантайлык менен ак ниеттик, достук менен каразгөйлүк жөнүндөгү маселелер жөнүндө кеп кылат. Анан ушул маселелердин баарысы романга мүнөздүү түрдүү өкмалар, калемгердин өзүнө гана тиешелүү болгон бөтөнчөлүктөр жана да анын орошон таланты аркылуу ар тараптан терең ачылып берилген. 1961 жылы мына Майдан чыгармасына болгон талкуу, Алы Токонбаевдин Майдан жөнүндө Учкай сөз деген макаласы чыккандан кийин ажиотаж, кыргызча дүрбөлөң түшүрүп, бир топ жазуучуларды аз күндүн ичинде, кээ бир экеле күндүн ичинде окуп чыгууга мажбур кылып, кыргызчасын Майдандын талкуу уюшулган. Бул талкууну азыркы Манас Түрк университетинин ректору Сулайман Кайыпов тетиги немеге Афганистанга, Түркияга кетелегинде эле изилдеп чыккан эле. Мына ошол стенограмма, 100 канча беттен турган стенограмма кийин китеп болуп чыкты. 28 киши сүйлөгөн экен. Бул мен окуган киши, талкууну окуган киши башка чыгарманы окуп деле кереги жок. Ошондо жазуучулардын кандай экени, кимдин көз карашы кай жакта экени дароо байкалат. Эми ошондо Алы Токонбаевден, Чыңгыз Айтматовдон, Түгөлбай Сыдыкбековдон баштап Асан Алиев, Борбугуловдор ортосунда Кайымовдор, Мейшеналиевдер, эң аягы Жигитов менен Бобуловго чейин чыгып сүйлөгөн экен. Ар кандай кептин бардыгы тең анын маселени талкуулап бир жактуу же эки жактуу болушунда эмес, кеп анын курч коюлушунда жана кызыкчылыгында болуп атат. Кимди ким талкалаганда болуп атат. Мына ошол жерде Узакбай Абдыкаимов ни за что орусча айтканда ушул романды жокко чыгарышкан негизинен. Болгон арасында жактагандар дагы, бирок алардын сөзү өткөн эмес. Мына ушул роман жокко чыккан. Кийин мына орусчасын Битва деп чыгарышты. Мындай талкуулар жекеле бул эмес, Көк асаба романы жөнүндө да болгон. Мындай талкуулар Жылдыздарга саякат дегенде да болгон. Дыйкандар деген романга да болгон.
Мындай талкуулар Сынган кылыч деген романга да болгон. Мына ошо окшогон талкуулар 4 адам саралайт деген аңгемеге чейин болуп келген. Жазуучулар союзунун мурдагы басып өткөн жолуна серип салып карап көргөнүбүздө ошол 50-жылдан бери карай эле ызы чуулуу, эч пайдасыз, эч кереги жок талкуулар көп чыгармаларды жокко чыгарып жиберген да. Жазуучулар биригип алып бул романды талкуулашкан. Ошол талкуунун тексти ошол кол жазмалардын ичинде бар экен да. Анан иреттеп, мындай бети-бетине келтирип, кимден кийин ким сүйлөгөн ошолордун бардыгын 2 экземпляр экен. Мен иреттеп чыккан болчумун. Кийин анан адабиятчы, азыркы белгилүү адабиятчы Садык Алаканга айтып, мына мындай бир талкуунун материалдары бар десем, анан ал жигит алып ошону өзү жарыялап, адегенде Ала Тоого жарыялады. Андан кийин китеп кылып чыгарды, мына мындай алып. Анан дагы быйыл дагы жаңыча басып бир китеп кылып чыгарыптыр. Ошентип Узакбай Абдыкаимовдун чыгармачылыгы менен менин болгон байланышым ушундай болуп калды да. Алардын кол жазмасын таап келип, анан академиянын архивине коюп, андан кийин да анын баалуу нерселерин, кээ бирлерин жарыялаган колуман келди. Анан майдан жөнүндө катуу сындар айтылган. Анан сындар айтылды, бирок мындай жакшы чыгарманын данеги бар экенин, чыгарманын бийик экенин айтканда кишилер болду. Анан кээси дүрбөлөңгө салып эле ошо анча-мынча окуй коюп эле бирөөлөрдүн капшабы менен жана эле кайбаттаган да сөздөр болду. Ошондо бир кебелген жок. Мүнөзүндө эч кандай бир ошонун бийиктиги. Бийик адамдардын барлыгы ар кандай майдачылыктан, ар кандай бир ызалыктан бийик турат экен. Майдан романы миңдеген окурманларын таап 1961-жылы алгач рет басылып чыкса, 1980-жылга чейинки аралыкта көптөгөн окурмандардын өтүнүчү менен 3 рет басылып чыккан. Бу тууралуу Түгөлбай Сыдыкбеков майдан жеткилен көркөмдүк деңгээлде көп пландуу турмуштук социалдык мааниге ээ өмүрлүү чыгарма болуп калды. Узакем ушул туңгуч романы майданы менен Кыргыз Совет адабиятынын төрүндө деген. Узакбай Абдыкаимовдун замандаштары кишиге жамандык ойлобогон, ак тилин, назик мүнөзүн, кең пейил адам